Эмне менен жасайт дегенде, бул эми балдарды отурусканда ар кандай методдорду колдонот. Хирургический метод дейт, анда деген скальпелди, кайчыны колдонот. Андан кийин электрокоагулятор, электронож деп коет, аны колдонушат. Андан кийин накаливатель деп коет. Ошо накаливательдерди элдер ойлошот, бул лазерди ойлошот да, бул лазер эмес, бул накаливатель да. Специальный аппарат бар, ошону менен жасашат да. Эми ар бир способдун өзүнүн жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Мисалы хирургический метод менен жасаганда жакшы жагы бул күйбөйт чочок, ар бир сосуд токтотулат, андан кийин тигилет. Бул териси кайчы менен же болбосо скальпель менен кесилет да. Мында ожог болбойт да. А эми электронож менен кескенде жана накаливатель менен кескенде онун жакшы жагы бат тез болот да, канабайт дагы. Анан кийин бирок ожогу рано болуп, бир аз көбүрөөк шишип, көбүрөөк восстановление болот да. Ошондой ар бир методдун өзүнүн жакшы жагы бар, жаман жагы бар дегендей, ошону ар бир индивидуально ар бир балага ошол баардыгын эле массовый колдоно бербей, ар кимге кандай показания болсо ошондой менен жасаш керек. Электрокоагулятор менен нежелательно жасаганга, анткени ал деген чочогунан тогот турат, ошон үчүн аны биз такыр колдонбойбуз. Биз көбүнчө хирургический метод менен кылабыз, же болбосо накаливатель менен жасайбыз да. Андан кийин эми бул чочоктун териси кесилгенде обязательно шишит, кызарат, бир аз выделение болот. Бул нормальный да. Бул ошондой болуш керек. Кесилген жердин баары бир аз шишип, кызарат. Бирок өзүнүн нормасы менен болуш керек. Аябай чоңоюп, аябай кызарып, аябай чоң отек болсо, анда бул немножко ненормальный да. Анда өзүнүн дарылай турган методдору бар. Ошондой чоң кызарып, чоң выделение болуп эметсе. Андан кийин дагы үйдөн баардык эмелерди айтып беребиз, кантип обезболить этиш керек балдарды, кантип май сүркөш керек, кантип ванночка кылыш керек, анын баарын биз толук түшүндүрүп, балдарды отурускандан кийин айтып беребиз да. Анткени ар бир балага операциянын жүрүшүнө жараша ошондой консультация берилет да. Андан кийин мына келиңиздер, мына азыр биз жаңы перевязочный ачылып, жаңы иштей баштадык. Бизде бүт баардык условия бар. Эгер келип балдарыңарды отургузуп кетсеңер, биз бул жерде баардык мүмкүнчүлүктөрдү балага оорутпай, жакшынакай кылып жасаганга аракет кылабыз.